Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы жоон үндүүлөр. Аяк оонанын 23-ү. Сабактын максаты жоон үндүүлөрдү билип аласыңар. Аларга тыбыштык талдоо жүргүзө аласыңар. Досторуңарга жылуу сөз, бирөөнүн эмгегин баалай билүүгө үйрөнөсүңөр. Сөздүктөр. Кареги менен тегеренди айтканы менен болуу, жакшылап кароо, кулак угуп көз көрбөгөн эң алыс, күнөстүү, күн нуру жакшы тийген жер, шимирүү, көптөн ичүү. Сөздүктөрдү унутпай эстеп калабыз. Тилдин артка карай жыйрылышы менен жасалган үндүү тыбыштар жоон үндүүлөр деп аталат. Алар а, ы, о, у эрежени эстеп калабыз. Анда эмесе 45-күнүгү хандарбыз жомогунун 3-бөлүгү. Жашылчалар бирин бири жетелешип, жалбыракка жашынып алышып, дыйкандан качып кетишти. Белес белдерден ашып, өзөн сууларды кетишти. Акыры өздөрү кыялтанган, кулак угуп көз көрбөгөн ээн жерге жетишти. Дарбызды хандыкка көтөрүшүп, куунак күндөр келди. Хандарбыз өз бийлигин күчтөп, алгыча жашылчаларды ою менен болду, кареги менен тегеренди. Бирок тойдун да эртеси болот деген тура. Баягы ак көңүл, боорукер элпек көрүнгөн хандарбыз эми ач көз, каразгөй, каардуу хан болуп чыга келди. Башында күнөстүү, сууга кенен жерге отурукташкан жашылчалар таштак жерге көчүрүлдү. Мынакей балдар, жомок менен тааныштык. Бардыгыбыз көнүгүүлөрдү аткарууга киришебиз анда. 46-күнүгү суроолорго жооп бергиле дейт. Жашылчалар эмне себептен качышты? Алар кандай жерге келишти? Эмне үчүн хандарбыз алгач жашылчаларды ою менен болду? Хандарбыз кандай өзгөрдү? Эмне үчүн? Ушул суроолорго жооп берип, дептерибизге жазабыз. Анда эмесе 47-күнүгү жомоктон 5 сөз тандап алып, сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Жоон үндүүлөрдү асын сызгыла. Демек, сөз бул жерде суу, сүйлөм, өсүмдүктөр суу менен азыктанышат. Демек, силер өзүңөр жомоктон пайдаланып сөздөрдү табабыз, сөздөргө сүйлөм түзүп, анан жоон үндүүлөрдүн астын сызып коебуз. 5 сүйлөм жазат экенбиз. Анда эмесе балдар тапшырманы алып алалы. Тапшырмабыз 47-күнүгү. Дептерлерге жазабыз.